койбой эле. Арсен, сен биз үчүн кадырлуу баласың. Кайдагы тамаша. Машафкан. Ризикос неме келгенбиз да? Бай болго. Бүгүн интернешнл ортодо ынтымактуу жашоо долбоорун алган дискуссиондук клуб болду. Буга чейин бир нече дискуссиондук клубтар болгон. Анан ушул бүгүнкү тема бул үй бүлөлүк зордук, зомбулук жана ошол конфликт. Зордук, неме конфликт жок. Коммуникациядагы зордук, зомбулук беле темасы я. Билесиз? Байланыш. Ошол темада болду да анан өзүбүз кээде баш айлап калып анан ошол темаларда болду. Анан Нурлис эң мыкты активдүү катышкан үчүн деп китеп утуп алды. Ошону айтайын дегем негизи бүгүн. Зомбулуксуз байланыштар. Зомбулуксуз байланыштар деген. Негизги үйрөнгөн нерсебиз ар бир нерсеге критикалык ой жүгүртүш керек экенин үйрөндүк. Эмне үчүн, эмнеге, мага эмне пайда берет деген сыяктуу ар бир нерсени критикалык ой жүгүртүш керек экен. Анан каршыңдагы адамга эмпатия кура билиш керек экен да, мындай сыйлап, анын оюн, көз карашын. Айтор чыр чатактардан алыс болушубуз керек. Нуристай, неме кут болсун. Экоска машина токтобой атат. Эптеп пировкага жете алыш керек. Эптеп пировкага жете алыш керек. Китеп кут болсун. Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылынын мыкты уулу Чыңгыз Айтматовдун китебин утуп алды бүгүн белек. Жергиликтүү өндүрүштү колдоп ататпай, жергиликтүү өзүн жазуучулар колдойбун деп. Тең тура. Машина токтобой атат. Ошол достор өзгөрүштөбүз. Бай бол. Жолдо турабыз, Нурлис экөөбүз. Сарык болдун деп тартып коюп атабыз ушинтип.